Ал эми күнөө үчүн чалынуучу курмандыктын майын курмандык чалынуучу жайда өрттөп жиберет. Текени Азезилге кое берген адам кийимдерин жуусун, денесин да сууга жуусун. Станга ошондон кийин гана кирсе болот. Ал эми каны ыйык жайды тазалаш үчүн ыйык жайга киргизилген күнөө үчүн чалынган букачар менен текени стандын сыртына алып чыгып, терисин, этин, кан жинин өрттөп жиберишсин. Аларды өрттөгөн адам кийимдерин жуусун, денесин да сууга жуусун. Станга ошондон кийин гана кирсе болот. Бул силерге түбөлүккө калган мыйзам болсун. 7-айдын 10-күнү орозо кармап өзүңөрдү жоошуткула. Эч кандай жумуш кылбагыла. Жергиликтүү тургунда араңардагы келгинде ошентсин. Анткени ушул күнү ыйык кызмат кылуучу силерди Теңирдин алдында таза болушуңар үчүн бүт күнөөңөрдөн тазалайт. Бул силер үчүн эс алуучу ишемби күн орозо кармап өзүңөрдү жоошуткула. Бул түбөлүк мыйзам. Күнөөдөн тазартуу ишин өз атасынын ордуна ыйык кызматты аткаруу үчүн майланып дайындалган ыйык кызмат кылуучу гана аткарууга тийиш. Ал ыйык кызмат кылуучу зыгыр бууласынан токулган ыйык кийимдерди кийип, ыйыктардын ыйыгын, жыйын чатырын, курмандык чалынуучу жайды ыйыктайт. Ошондой эле ыйык кызмат кылуучуларды, бүткүл жамаатты да күнөөдөн тазалайт. Исраил уулдарын жылына бир жолу бүт күнөөлөрүнөн тазалап туруу үчүн бул мыйзам силерге түбөлүккө калсын. Теңир Мусага кандай буйруса, ал ошондой кылды. 17-бөлүм. Теңир Мусага мындай деп айтты. Аарон менен анын уулдарына жана Исраил уулдарына мындай деп жарыяла. Теңир мындай буйрук кылат. Исраил элинин ичинен ким стандын ичинде же сыртында букачар же кой союп, Теңирге арнап курмандыкка чалуу үчүн Теңирдин турагынын алдына, жыйын чатырынын эшигинин алдына алып келбесе, анда ал кишинин мойнунда кан калат. Ал кан төктү. Ал киши өз элинин ичинен жок кылынсын. Ошон үчүн Исраил уулдары талаада сое турган өздөрүнүн курмандыктарын Теңирдин алдына, жыйын чатырынын эшигинин алдына ыйык кызмат кылуучуга алып келишсин, жана аларды Теңирге арнап тынчтык курмандыгына чалышсын. Ыйык кызмат кылуучу анын канын жыйын чатырынын эшигинин алдында турган Теңирдин курмандык чалынуучу жайына чачсын. Майын жыты Теңирге жаккан курмандык катары өрттөсүн. Алар мындан ары аркасынан адашып ээрчип жүргөн өздөрүнүн жасалма кудайларына курмандык чалбаш үчүн бул алардын укум тукумуна түбөлүккө калган көрсөтмө болсун.